Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кайрадан кыргыз тили сабагы туурасында өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы чакчыл түрмөк. Эмнеге этиш эмес? Эмнеге этиштин өзгөчө формасы эмес? Эмнеге чакчыл түрмөк деп эмнени айтабыз? Чакчыл түрмөктөрдүн эмнеге кереги бар деген суроолорду беришиңер ыктымал балдар. Анда эмесе бүгүнкү ушул суроолорго биз жоопторду алалы. Чакчыл түрмөктөр балдар, сөз тизмектери. Бир гана суроого жооп берет чакчыл түрмөктөр. Бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Кантип, эмне үчүн, канчага чейин, качантан бери, качан деген суроолорго жооп берет балдар. Андан тышкары балдар, чакчыл түрмөктөр ып, а, ый, ып, канча, гыча, майынча деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жалганат. Бирөңчөй дагы болот чакчыл түрмөктөр. Андан тышкары тыныш белгилери бар чакчыл түрмөктөрдүн. Анан сөз тизмектери чакчыл түрмөктөр. Эми чакчыл түрмөктөрдү уюштуруучу мүчөлөр а, о, ый, ып, канча, кыча, майынча деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу эмне кылат дедик? Түзүлөт дедик балдар. Чакчыл түрмөктөргө берилүүчү суроолор кантип, канчага чейин, качантан бери, качан, эмне үчүн деген суроолор чакчыл түрмөктөргө берилет балдар. Чакчыл түрмөктөргө кандай тыныш белгилерди коебуз? Жана алардын сүйлөм ичиндеги орду кандай деген суроо берилет. Чакчыл түрмөктөргө коюлуучу тыныш белгилер. Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн башында келсе, кандай тыныш белги коюлат? Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн ортосуна келсе, эмне коебуз? Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн аягына келсе, кандай тыныш белги коюлат деген суроолор туулат. Эгерде сүйлөмдүн башына келсе, чакчыл түрмөк өзүнөн кийин үтүр коюлат. Күндөп, түндөп, жол жүрүп, жеңи жок аксыга келди. Бул жерде күндөп, түндөп, жол жүрүп деген бул чакчыл түрмөк болуп атат балдар. Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр менен ажыратылат. Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан тең үтүр менен ажыратылат. Асан өзүнүн жолдошунун келе жатканын көрүп токтоп калды. Бул жерде өзүнүн жолдошунун келе жатканын көрүп деген чакчыл түрмөк болду балдар. Бул жерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан тең үтүр менен ажыратылат экен. Эгерде сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнүн мурун үтүр коюлат. Отургандар бат эле тарап кетишти. Бир жыйынтыкка келип келбей. Бул жерде бир жыйынтыкка келип келбей чакчыл түрмөк болуп атат. Чакчыл түрмөк сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнүн мурун үтүр белгиси менен коюлат экен. Эми балдар, чакчыл түрмөктөрдүн бирөңчөй болуп келиши. Кайсыл учурда чакчыл түрмөктөр бирөңчөй болуп келет? Ак куласын алкынтып, эмне деген сүйлөм мага жакшы көрүнбөй калат экен балдар, сүйлөмдү окуйын десем. Бул жерде ошол чоросун жулкунтуп баатыр келе жатканын айтып атат. Бул жерде ак куласын алкынтып, 40 чоросун жулкунтуп деген сүйлөм эмне болуп атат? Чакчыл түрмөк болуп атат. Чакчыл түрмөк сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр белгиси менен эмне кылат дедик? Ажыратылат дедик. Күрсө жөтөлүп, семетейди көтөрүп, жүргөндүр байкуш чыйырда. Манас эпосунан алынган саптар экен. Бул жерде күрсө жөтөлүп, семетейди көтөрүп, эмне кылып атат?
сүйлөмдүн чакчыл түрмөктөрүн бизге берип жатат. Мылтыгын асынып, ок дарысын камдап, үй бүлөсүн жайлаштырып, Кожо Жаш Суречкинин артынан түштү. Бул жерде мылтыгын асынып, ок дарысын камдап, үй бүлөсүн жайлаштырып, булар чакчыл түрмөктөр. Бирок чакчыл түрмөктөрдүн ичинен бир өңчөй мүчөлөр бирдей суроого жооп берип, бирдей милдетти аткарган сөздөр бир өңчөй мүчөлөр деп айтабыз балдар. Булар чакчыл түрмөктө дагы эмне кылып атат? Катышып жатат. Эске тутабыз. Чакчыл түрмөктөрдө ээ болбойт балдар. Эгер ээ болуп калса, чакчыл түрмөктүк касиетинен ажырайт. Эгерде татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоочторунан болушат. Мына көрдүңөрбү балдар, чакчыл түрмөктөрдө ээ болбойт экен. Эгерде болуп калса дагы, чакчыл түрмөктүн касиетинен ажыратылат экен. Чакчыл мүчөлөр: ып мүчөсү, а, э, о, ö, ый, ганы, ганча, гыча, майынча деген сөздөр менен аяктаган сөз тизмектери чакчыл түрмөк деп аталат экен. Чакчыл түрмөктөр бир нече сөздөрдүн байланыштуу тизмегинен турат дагы, алар биригип келип, бир гана суроого жооп берет. Бир гана сүйлөм мүчөсүнүн бышыктооштук гана милдетти аткарат. Мына балдар, кантип, эмне үчүн, качанга чейин, качантан бери, качан деген суроолорго жооп берет экен. Кантип бастым? Чоң арабакештерди туурап, чакчыл түрмөк. Бышыктооштук милдетти эмне кылды? Аткарды. Бастым деген негизги кыймыл аракеттин маанисин эмне кылып турду? Толуктап турду. Мына балдар. Мисалы, чоң арабакештерди туурап, жай баракат бастым. Бастым бул жерде баяндооштук милдетти аткарып атат, кыймыл аракетти. Чоң арабакештерди туурап, бышыктооштук милдетти аткарды. Мына балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбызда балдар чакчыл түрмөктөр, этиштин өзгөчө формалары, атооштук түрмөк, анан чакчыл түрмөк, кыймыл атооштуктар деп эмне кылдык эле өткөн сабакта бөлүп карап чыкканбыз. Анда эмесе биз чакчыл түрмөк туурасында дагы бир жолу эмне кылалы, эсибизге салып кайталап кетели. Мына балдар, чакчыл түрмөктөр. Булар а, э, ый, о, ö, ып, канча, гыча, майынча, ганы деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу түзүлгөн сөздөр булар чакчыл түрмөк деп аталат экен. Чакчыл түрмөк балдар. Булар кантип, эмне үчүн, канчага чейин, качантан бери, качан деген суроолорго жооп берет экен. Бул суроолор аркылуу биз чакчыл түрмөктөрдү эмне кыла алат экенбиз? Таба алат экенбиз. Жана чакчыл түрмөк дегенде биз сүйлөмдөрдү карап, кандай мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жалганган, ошол мүчөлөр аркылуу дагы чакчыл түрмөктөрдү эмне кыла алат экенбиз? Таап ала алат экенбиз. Эми сүйлөмдүн бир сүйлөм мүчөсүнүн милдети эмне кылат экен? Чакчыл түрмөк бере алат экен. Андан тышкары бир гана суроого жооп берет экен. Жана бир өңчөй дагы болот экен. Булар бир өңчөй мүчөлөр аркылуу дагы сүйлөмдөр түзүлөт экен. Бирдей суроого жооп беришет экен. Бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алышат экен. Сөз тизмектер экен. Андан тышкары чакчыл түрмөктөрдүн тыныш белгилери. Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр белгиси менен ажыратылат экен. Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан тең үтүр белгиси ажыратылат экен, коюлат экен. Эгерде чакчыл түрмөк сүйлөмдүн аягына келип калса, өзүнөн мурда үтүр белгиси коюлат экен.
Мына балдар. Чакчыл түрмөктөр. А, Э, О, Ö, Ый, Ып, Ганы, Канча, Гыча, Майынча деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу түзүлөт экен. Кантип, эмне үчүн, канчага чейин, качантан бери, качан деген суроолор аркылуу эмне кылат экен, берилет экен балдар. Жана бул чакчыл түрмөктөрдү уюштуруучу мүчөлөрдү таап алуу менен анан биз эмне кылат экенбиз, сүйлөм ичиндеги оорду кандай жана алардын тыныш белгилери кандай коюларын аныктап тактап ала алат экенбиз. Жана чакчыл түрмөктөрдүн тыныш белгилери менен андан тышкары кайсы бирөңчөй мүчөлөр менен түзүлдү жана алар кандай суроолорго жооп берди. Мына бир эле мисалды карадык Манас эпосунан. Күрсө жөтөлүп, семетейди көтөрүп деген сөздү алсак, сүйлөмдү алсак, бул жерде эмне болуп атат? Бирдей суроого, бирдей милдетти аткарган бирөңчөй мүчөлөр эмне кылып атат? Катышып жатат. Мылтыгын асынып, ок дарысын камдап, үй бүлөсүн жайлаштырып, мына булар бардыгы 3 сүйлөм, 4 сүйлөм тең эмне кылып атат? 3 сүйлөм бирдей милдетти аткарып атат, бирдей суроого жооп берип, бирөңчөй мүчөлөр болуп атат. Мына чакчыл түрмөктө дагы бирөңчөй мүчөлөр менен дагы эмне кылат экен балдар? Түзүлөт экен. Эсибизге салып алат экенбиз. Чакчыл түрмөктөрдө такыр болбойт экен. Эгерде болуп калса, чакчыл түрмөктүк касиетинен эмне кылат экен? Ажыратылат экен. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоошторунан болушат экен. Чакчыл мүчөлөрдү жасоочу мүчөлөр аркылуу биз эмне кылат экенбиз? Чакчыл түрмөктөрдү жасай алат экенбиз. Чакчыл түрмөктөр бир нече сөздөрдүн байланыштуу тизмегинен турат экен. Жана алар биригип келип, бир гана суроого жооп берет экен. Бир гана сүйлөм мүчөсүн бышыктооштук милдетти аткарат экен. Дагы бир жолу, кантип, эмне үчүн, канчага чейин, качантан бери, качан деген суроолорго жооп берет экен. Оозеки кепте интонациялык жактан бөлүнүп айтылып, жазууда үтүр менен ажыратылат экен. Мына балдар. Чакчыл түрмөктөр булар оозеки кепте дагы интонациялык жактан бөлүнүп айтылат экен. Жана жазууга келгенде үтүр менен ажыратылат экен. Мына ушунун баарын тең биз эске алып, бүгүнкү сабагыбызда чакчыл түрмөктөр туурасында жана чакчыл түрмөктөр кайсы суроолорго жооп берерин жана чакчыл түрмөктөр кайсы мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жалганганын, жасалганын мына биз дайыма унутпай эмне кылышыбыз керек экен? Эсибизге салышыбыз керек экен. Андан тышкары чакчыл түрмөктөр бирөңчөй болуп дагы келет экен. Сүйлөмдөрдө өзүнүн тыныш белгилери жана сүйлөм ичиндеги оордулары такталып айтылат экен. Мына балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыз чакчыл түрмөк туурасында биз кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма чакчыл түрмөктөрдү жасоочу мүчөлөрдү жатка билүүбүз зарыл. Себеп дегенде кайсы мүчөлөр аркылуу чакчыл түрмөктөр жасалат дегенде А, Э, О, Ö, Ый, Ып, Канча, Гыча, Майынча деген мүчөлөр аркылуу чакчыл түрмөктөрдү эмне кылат экенбиз? Жасайт экенбиз. Ошол мүчөлөр аркылуу биз сүйлөмдөрдү түзөбүз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакка жолугушканга чейин.